жашайланабыз. Кыргыз маданиятында Опол тоодой орду бар. Орта Азия элине аттын кашкасындай таанымал төкмө акын, дастанчы, манасчы Айтор көп кырдуу өнөр ээси Элмирбек Иманалиевдин көз жумганына туура 1 жыл өтті. Зал карталанат өткөн жылы 20 апрель күнү 42 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салган. Акындын артында 3 уулу, 3 кызы, ошондой эле өзү тарбиялаган нечендеген шакирттери калды. Бүгүн анын жакындары, санаалаш достору, шакирттери бейитине чыгып эскеришти. Taştay çaçılgamın sen beni jogottun bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzalîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, ve lam yelid ve lam yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, ve lam yelid ve lam yekul lehu kufuven ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Uşuğrandı Halilul Elmirбек Нарбағына bağıştaylı. Жай жаннатта болсын, тиричүлүктө билбей кылган күнөөлөрүн Кудай өзү кечирип, жай жаннаттап, артындагы эли журту, жалпы калкы, мекени журт эсенчиликте болсын. Ушул тегеректеп турган окуучулары, агалары, инилери, жалпы туугандар мындан ары жоготууну көрбөсүн. Жоготуудан алыс бололу. Элибиз, жерибиз эсен болсун. Кудай барчылыктан айтсын. Элмиш жаткан жерин жайлуу болсун, топурагың торку болсун. Aprel 20 arman gün elmiş. Ahiret seni algan gün elmiş. Juldurup koldan talantulun. Yurtubuz bozdap kalgan gün elmiş. Atandın özdük, ağandın özdük, mayram gün elmiş. Aza gün bolgon kanday gün elmiş. Uğalbayım bıyıl telefon çaluğun, uşunda eken jalgan gün elmiş. Ertemeren uşunda bir saptar esme geldi. Sebep degende uşul gündörle vakışım ertemeren çalıp kalçı. Amantay vayke, uğataspı, men, elmiş. Elmişiniz men? Özünüz büyüde, jengem var mı? Şaşpаңызчы, şaşa veresiz. Sizge bir tilek aytıp koyun dep atam. Siz kelgen gün kanday jakşı gün, elmi. Amantay vayke, dep. Üşüntüp jakşı süйлөчү. Siz barыбыз sizdi jakşı görөbүz. Bagı Orustun jasуучулары айтат го, barыбыз Gogol'dun şinelinden çıkkanbız, dep. Biz sizin şineliңизден çıkkanbız, vayke, dep üşüntüp kuttуктап çalчы. Kanday desem görse, Gogol'dun şineldiba çıkarmaları var da. Anan orus jasуучуларын көрүп таасирленип, анан ошондо мен Gogol'da эмесмин, бирок ошону тамашалап койчу. Анан байке угуп туруңуз, көп жашаңыз, бар болуңуз. Sizde adamlar seyrek bolot. Biz kiyinki balдардын көбү билесизби, айтсак эле ишенбейсиз. Biz sizdi televizordan görüp, radyodan ugup айылда жүргөндө. Анан sizge таасирленип, бияка келип, ырчы болуп акын болдук. Бар болуңуз, аман болуңуз деп чалып калчы. Ошол бүгүн бул тырта беришил элмишин негизи чынын айтканда мага катуу эле болду. Бул күн мага туылган күндөй сезилбей калды да, бир жоготуу анан аза күндөй болуп калды. Жети дуан топ болду, жети жыйын топтолду, жети жыйын топ болуп, мында жетигиңе токоңой жоктолду. Ортобузда жаш аралыгы дагы чоң экенине карабай экөөбүз мындай абдан досторчо маек курчук. Ар бир темага бир повестке бата турган, бир китепке бата турган ойду эки сап менен
айтып түшүндүрө ала турган дарамети, касиети бар болчу. Бул үчүн чоң бийик акыл керек, bunun үчүн данышмандык керек, көрөгөчтүк керек. Дагы бир кошумчалай турган нерсе, мына айтыштарын кайта угуп калабыз. Ошондо Элмирбек баары бир дипломатиялык абдан жогорку касиети бар экенин көрсөтүп турат да. Кайсы айтышы болбосун эч убакта ачууга берилип кетпей, жөн гана жакшынакай бийик сөз менен өзүнүн атаандашынын ордуна коюп, белгилеп, анан алып кетчү да. Мына ушундай эле Элмирбегибиз. Жакшылык кылган элем деп, жаманды жакшы болжойсоң, ырас айттың Балгынбек, кыргыздын камкорлорун колдойсуң, да кадырдууларын кордойсуң. Айтыш коомдук фонду чечим кабыл алганбыз. Ошо Элмирбектин атын өчпөй алып жүрүш үчүн биринчиден, экинчиден ансыз дагы азыр акындардын арасында өтүп келаткан жаш акындар дээрлик Элмирбектин шакирттери бардыгы. Ошон үчүн Айтыш коомдук фонду чечим кабыл алган. Айтыш учурунда ошо Элмирбек Иманалиев атындагы сыйлык уюштурулду жана ал берилет эл аралык айтыштарда. Элмирбек эми бизге чоң өксүк, арман болгондо бүгүн туура 1 жыл өттү. Эми 1 жылдан бери дүйнө жүзү баягы Элмирди жоготконго бир азап өткөндөй, дүйнө ошо Элмир үчүн ооруп аткандай бир элес болуп атат да менде. Табиятта менен да жакын эле Элмир менен. Ошо 1 жылдыгында кече ачык турган бир көрүп табиятта баягы кабагы салынып тургандай сезилип атат баарыбызга. Элмир мурда жанымда болсо, азыр жүрөгүмдө каным менен кош айланып, бул сезим эми менен бул жашоодон кеткиче өмүр бою өксүк болуп жашайт. Экөөбүздүн эң акыркы сүйлөшүүбүз телефондогу баарлашуубуз бул жыл жаңырар алдында декабрь айында мен Таласта жүргөндө болду. Элмир көп учурда ыр жаратарда адамдардан оолактап калчу да. Анан бул төкмө келсе төр бошот долбоорун баштаган турган убакта көп досторунан Шекербек бардыгыбыздан алыстап туруп алды да, баягыдай көрсө ошол бул кыргыз өлкөсүнө ошо төкмө деген бир улуу өнөр дүйнөсүн таштап кеткенге өзүндө даярдык көрүп жүргөн экен да. Анан ошондо декабрда мага көптөн бери телефон мен чалсам дагы кээде көтөрүп бара албайм го деп бир жака чыксак деле ошентип калган. Анан өзүнүн чалуусу негизи жок кылса болуп калган да. Анан бир чети кубанып кеттим, баягы достук неме менен эй, кандай бүгүн чалып калдың, Кудай жалгап, чөп сындырыш керек го, чалбай калдык эле деп азилчин аралаш сүйлөсөм. Сагындым деди да. Ошончалык бир биздин ал 15 мен 19 жаштагы бир кезибиз заматта баягы секундта элес тартылып, ушунчалык бир көзүмөн бир карайыңмен жаш толуп бир азыр жанымда болсо бары жетип кучактагым келип ушундай бир сезимде болдум. Анан эл досум, мен сени дайым сагынам. Мен Кудай буйруса 3-4 күндө барам, анан жаңы жылда чогуу бололу деп деде кылдым. Шаарда болсоң жолуга ал деп эле деп. Анан коштоштук. Шаарга келгенден кийин чалсам,
соолугун жакшы болбой турат, кийинчерээк жолугуп алды. Анан ошо 7 февраль күнү Асанкалы Керимбаевдин эскерүүгө Кыргыз радиосуна келдим. Ошол эң акыркы жолугушубуз ошол болду февраль айында. Адам баласы тирүүлүк турушул экен, убакыт өтө берет экен. Өткөн киши өтүп кетет экен. Мына бүгүн ушул былтыр ушул убакта кечке маал ушул 6-7-лерде кабарын укканбыз да. Азыр деле кээде ишине албайсың. Бүгүн 20-сы сырды каткан, сырды ачкан, бири-бирибизге сырдаш болгондосун сен деп коючу эле. Топурагы торпо болсун, жай бейиштен болсун дегенден башка айла жок, башка эч нерсе сүйлөй албайт экенбиз. Элнурбек Иманалиев агабыз менен 2000-жылы жогорку окуу жайдан жолуктук. Мен өзүм багы телевизордон көрүп жүрчү элем да. Анан биз айылдан 11-ди бүтүп шаарга келип, Бибисара Бейшеналиев атындагы көркөм өнөр окуу жайына тапшырып калдым 1-курска. Анан бир кара арык жигит турган экен, көрсө Азамат Болгонбаев. Экөөбүз таанышып калдык. Анан экөөбүз Чүнчө ташта бурчта турсак эле башына бөрк кийген Элнурбек Иманалиев өтүп келатат. Аны биз телевизордон көрүп, анан ойлоп коймок, Элнурбек Иманалиев агабыз бул жерде мугалим окшойт депчи. Ошо киши сабак берет окшойт бул жерде бир башка курстарга кандай деп. Бир маал деле курска баягы кимдер өткөнүн жарыялап калды. Анан карасак эле Элнурбек Иманалиев агабыз менен группалаш болуп калыптырбыз да. Ал киши көрсө ошол жылы тапшырыптыр окуу жайга. Ага чейин Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда студияны бүткөн экен. Ошол маалда баягы элге таанылып, айтыштан айтышка чыгып жүргөн кез экен. Анан биз ойлогон эмеспиз да, биз чогулуп калабыз деп. Ошо менен чогулуп калдык. Биз менден 5 жаш улуу агабыз жашы улуу, жаны курбу болуп чогуу жүрдүк. Көп нерсени бизге акыл насаат кылып айтчу эле. Төгөрөгү төп келген инсан эле көп кеңеш айтты. Ушундай инсан менен чогуу окуп, чогуу басып, чогуу туруп калганыма өтө кубанычтамын. Мындай дос болгон жүргөнүбүзгө 20 жыл болду. Бир 15 жыл жакын, эң жакын турмуштук досум менен болдум да, Элнурбектин. Достчулук ушул акыркы 15 жылдын ичиндегиде кайсы жерлерде айтыш болбосун, алыс жерде болобу, жакын жерде болобу, например, Кырчында алсак 3 жолку айтышта Кырчында. Эмке өзү шакирттерим баарын даярдап коюп машинага салып, анан такек кара жоргон айдап келип калды. Анан экөөбүз машина менен күн түн экөөбүз гана жүрөт элек да. Ошо каяка болот, Ошко барган айтышта болду, Аксыга тиги Сары Челекке барганда, Кырчында көлдө, Токтогулда болгон айтыштардын баары такай мени менен жүрөт эле да. Балдарды салып мени менен жүрүп экөөбүз чогуу жүрөт элек. Бүгүнкү күнү жол арбабайт, каяка чыксам жетпейт. Мурун эмке жокто чыксам деле ошону эстеп, ошонун сөзү менен бачы менен барып келетим. Азыр каяка чыксам эле баягы жетпейт да, эмке досум жетпейт, жол арбабайт. Көлдүн алыс экен, эми билип атам, Оштун алыс экен, эми билип атам. Ушул жолдор эмке менен жүргөндө ушу бир күндүк жолдор 1 сааттай өмүр өтүп кетет эле. Биз ар бир чек ара райондогу кыргыздарга дем берип, жакшы концерт коюп келели деп абдан чоң максатта сүйлөштүк. Анан кийин карантин болуп жабылып калды. Ар кайсы жерде, ар бир көчө сайын блокпосттор болуп калды. Анан үйдөн чыга албай эле жатып калдык. Анан ошо устатымды көрбөй калдым. Көз өткөнүн кимден уктуңуз? Мен көз өткөндүн алдында Асылбек чалды. Устатты больницага алып келдик. Сен карабайсыңбы, ошо сен жакшы карайт деп атат. Деп анан мен азыр барайын десем, мен блокпосттордон кантип өтөм? Мен жана ал кезде справкасы болчу да. Анан кечки саат бир 6-ларда чалды. Анан кайра эле 7-лерде чалып калды. Давай келгиле деп. Анан не болду, давай деп эле. Анан мен неме кылдым? Таалай байке чалдым досуна. Аны чалсам эле
жакшы буюрса устатың банса кириптер жакшы деп аткан, анан кайра эле 15 мүнөттөн кайра чалып атпайбы. Устатыңан айрылып калдык деп. Эсилим кош болгон тейин эл журтуң айтат түбөлүгө ай чиркин Элмирбек гана менен элмин деп. Элмирдин айтып атпайм. Төрөлгөлдөн кеткенге чейинки жашоосу бардыгы мен үчүн жакын. Чыгармасынын баары мен аны тандылай албайм. Себептене бирөөсүнөн менен сынчы эмесмин, анан таланттуу да адам эмесмин. Ката да таба албайм да. Ошон үчүн мага бардыгы жакшы да Элмирдикичи. Мен Элмирге сүйлөшкөндө айтчумун. Кээде мынтип сүйлөшүп калганыбызда дайыма айтат элем. Элмир, сен мен үчүн бир эле адам эмессиң депчи. Бир эле адам эмессиң, сен мен үчүн эки адамсың депчи дайыма айтат элем. Мен мынтип калат эле да. Себептен эки адам дегеним мен Элмир бир тууганмын. Туурабы? Бир тууган бир адамбы? Анан кийин кайра чыгармачыл, таланттуу баягы бир тууганың эмес деле ушундай адамдарды сүйөсүң го, туурабы? Элдик таланттуу адам. Ал уже экинчи адам да. А мен ал көрсө, мен а кезде эки эле адам экенсиң деп туура эмес айтчу экенмин да. Бул мен жашоомдун өтө бардыгы эле Элмир экен эле да. Тирек болуп жүрсө дешет жакындар. Жүрөк болуп берсем дешет акындар. Тирек жүрөк боло албадым эч кимге. Кечиргиле асылдарды 4 сап менен. Бирок ал саптарды окуп, ушул саптарды жазып атканда жаңылган экенсиң Элмир дедим мен. Ал мен өзү кетсе дагы аты менен, заты менен, бардыгы менен мен биз бул дүйнөдөн кеткенче тирегибиз. Ал өзү ошентип жазган менен ушу саптарынан жаңылыптыр. Кетсе дагы тирегибиз да барындагыдай сыймыгыбыз, сүйүктүүбүз, кичинекейбиз. Акылын айтып ким коштойт артыңда биздей жетимди. Береним ой кошмолар камжога, ой Кудай бейиштик гана кылсын өзүңдүн.